Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн сиздерге Дордой базарына жакын жерден Акжар конушунан сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Объездной жана Акжар конушунун негизи кирүүчү кечесинин кесилишинде турам. Ушул жерде сиздер бир аз эле түндүктү карай жүрөсүздөр. 18-көчөгө жетип, сол тарапка бурулсаңыздар эле катардагы экинчи үй. 18-көчө, номери 13-үй, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Бул тараптан Дордой базары жакын туугандар, сатылуучу үйгө. Анан бул жерден шаардын бурчусуна жүргөн автобус маршруткалар дагы көп эле бар экен. И үйгө чейин 3 маршрутка 130, 173, 286 маршрутка менен бара аласыздар туугандар. Туугандар, центральный көчө менен келесиздер. 18-көчөгө жетип эле сол тарапка бурулсаңыздар, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Оң тарапта катардагы экинчи үй, 18-көчө 13-чү үй болуп калат экен туугандар. Жалпысынан жеринин аянты 4 соток. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Чыгыш чек бул жерден башталат. Дарбаза, калитка, бийик забору, батыш чек бул жерге чейин. Жол кенен, электр энергиясы бар, суу бар, үйгө киргизилген. Анан бул жерден туугандар центральный көчөдөн 3 маршрутка шаардын бурчусуна жүрөт. 173, 286 жана 130 маршруткалар. Мектеп боюнча айтсак, балдар Келечек, Акбата жана Дордойдун мектебине барышат. Садиктер бар экен, мечеттер бар туугандар. Андан ары бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу. Алды тарабы брусчатка болгон. Бул жактан чоң дарбазадан кирсеңиздер, машина койсоңуздар эгер мындай бош жери же калсаңыздар бир хозпостройка сала аласыздарбы? Каптал жагында жаш мынакей бактар, жаш өрүк жана башка бактар экен. Дагы эмне маалымат? Үй боюнча айтсак, жалпысынан 220 квадрат метр болгон үй, мансард, биринчи этаж жана подвал туугандар. Подвал деле жилой эмелер. Стенасы болсо туугандар сокмо экен. Сырткы тараптан мынакей текстура менен жасалган. Дагы эмне маалымат? Сиздер подвалына бул тараптан дагы жана бул үйдүн ичинен дагы кирип чыга алат экенсиздер. Үйдүн мына батыш тараптагы кошуна менен онун аралыгына дагы, аркы жагына дагы место калтырылган. Дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы, суусу баары бар. Короосунан ички тарабынан чыгарылыптыр. Сырткы тараптан дагы эмне маалымат? Калуу участок 4 соток эми сиздерге үйдүн ички тарабына көргөзөйүн. Бул тепкичтер менен киресиздер. Үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Андан ары кирсек туугандар, мындай кире бериш. Батыш тараптарынан катарынан терезелери. Бул жакка карай кирсек, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Түз бул жерге кирсек, душ, ванна, үйдүн ички тарабындагы ажатканасы, суусар стон менен жылыт экен туугандар. Андан ары бул жерде холл дейбизби, ушундай бир бөлмө, дуалдар обой, потолок гипсокартон, түштүк тарабынан терезе. Анан бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Бул жакта мындай бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Бул жакта дагы бир бөлмө мынакей. Түндүк тарабынан терезе. Бул спальный бөлмө экен туугандар. Дуалдар көрүп турсаңыздар, обой. Андан ары бул жагында зал дейбизби, ушундай чоң бөлмө жайгаштыр. Түштүк тарабынан терезеси. Мебелдер калат экен туугандар. Мебелдер калат. Мебель саскы эле буюмдар калат. Бир гана идиш аяк жана ошол төшөнчү төшөк деле алып кетебиз дейт. Калган мебель мондай килем бар калат экен. Анан жана айткандай сиздер үйдүн ички тарабынан дагы, сырткы тарабынан дагы подвалга карап кирсеңиздер болот. Түшсек ушундай бир чоң бөлмөсү. Швейный цех катары деле колдонсоңуздар болгудай көрүнөт туугандар мынакей. Бул жакта тамактануучу жай экен жана бул жагы кухня катары колдонот окшойт. Газовый плита,
ракайын орнатып суу чыгарылыптыр. Анан терезеси. Бул жагында дагы бир бөлмө. Дагы бир бөлмө. Капталдары мындай МДФ дейт билет огандармы муну? МДФ экен, полдору ламинат. И бул жерде дагы бир бөлмөсү бар. Бул ушул жака чейин бүтүрүлгөн. Швейный цех кылып кенен иштесеңиздер болгудай көрүнөт. Подвалдын өзүнө эле туугандар. И Дордой базарына дагы жакын бул үйүбүз. Жалпысынан 220 квадрат метр деп айтылат туугандар үйдө. Мансард деле бар. Аны бүтүрүү керек. Азыркы учурда биринчи этаж жана подвал бүткөн туугандар. Так, айта кетчү нерсе бир нерсе унуттум. Кире бериште дагы погреб бар экен ылдый жагында. Так. Мына бери карай жүрсөк, бул жерде кенен ушунча жери, бош жери, сыртка жатканы. Үйдүн чыгыш жагынан көрүнүшү. И үйдүн түндүк тарабында эле мынакей ушунча бош жер жана канализация суусу бул септикке куюлат. Бир 5 кольцодой таштаганбыз дейт. Үй ээси. Так. Баасы болсо бул үйдүн $63,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат. Биринчи номер Кыргызстан номер туугандар. Аягы 54. Ал эгер WhatsApp болсо +7 башталган Казакстан номери. Эгер WhatsApp менен байланышам десеңиздер, ошол Казакстан номери менен байланышсаңыздар болот через WhatsApp. Лайктап басыңыздар, ушундай жүздөгөн дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.